Мен 20 жашымдан бeri такалып сүйлейм. Көп жерге көрүнгөм, логопедке баргам, дарыды ичкем, демде салдыргам, бирок дагы деле кетпей жатат. Кээде аябай чарчап кетем, жүрөгүм сыгылып кетет. Азыр жашым 19, устаз эмне кылсам болот? Өзүңүз түшүнчүбөңүз. Сто великий человек деген бар го, эң биринчиси ошо батыш жазуучусу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи биринчи орунга койгон. Аны канча куугунтукташкан, бирок акыры моюндаган да. Ошондо окусаңыз, Томас Эдисон жана башка чоң лампочканы ойлоп тапкан. Бул киши деле жыргап сүйлөп кеткен эмес. Бул киши деле жыргап сүйлөп кеткен. Денесинде манден болгон. Анан жана атын унутуп калдым. Жанагы сиамский близнецы деп эгиздерди эң биринчи операция кылган окумуштуу бар. Энеси жөнөкөй болуп иштеген. Ошонун да тилинде манден болгон. Көп адамдардын тилинде манден болгон, бирок ал таланттуу инсан болуудан аны тыйган эмес. Сиз тилге эле карабаңыз. Сиздин колуңуздан канча көөр төгүлөт. Бутуңуздан канча төгүлөт. Анан өзүңүз колуңузду дарат алып келип, эми себеп катары Муса алейхиссалам окуган дуаны окуңуз, тилиңизге коюп, Робби шрах ли садри, о Аллахым көкүрөгүмдү кенен кыл, ва яссир амри, алдымдагы ишимди жеңил кыл, ва халул уқдатан мин лисани, тилимдеги түйүндөрдү чечкен деп. Тилдеги түйүндөр чечилбесе адам сүйлөй албай калат экен да. Анан Кудайым өбөккө себеп кылар. Бирок чөкпөңүз. Бирөө тилден кетет, бирөө көздөн кетет, бирок башка жагынан Кудайым толуктап берет. Башка жагынан Кудайым толуктап берет. Буйрса сүйлөп кетесиз. Балким Алла Таала сизди бир жамандыктардан сактап аткандыр. Муса алейхиссалам пайгамбар болуп туруп кыйналды го. Кийин Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Чөкпөңүз, чөкпөш керек. Шайтан ошол жерди көрсөтө берет да. Ошол жерди көрсөтө берет. Бүгүн бир суроо келди. Аял менен күйөөнүн ортосунда өтө чоң кызганыч маселе болгон экен. Анан аялдын кулагына келип жин шайтан сүйлөп атат да, Кудай жок деп айт, Кудай жок деп айт деп. Бул болгон окуя күндөчү. Мындан мурда Египетте жүргөндө суроо келди эле. Аялы ошол башка аяланын деп чыккан экен. Аялы кызганып ошондой болуп же бирөө менен кармап алган, бут чыгып, анан аялына жаш бала көрүнүп баштаган да, же жиндерчи. Эгер кимдин көзүнө жин көрүнүп баштаса, бала кезинде адам сүйлөшпөш керек. Алар сүйлөшсө, ошентип тартып, акыр жана суицид кылып өлтүрүп аткандар ушулардан болот. Демек, иман ушунчалык биздин доордо алсырап кеткен, бир кызганычтын айынан же уруш чатактын айынан өзгөчө аялдар сезимтал болот, ошентип кулагына көзүнө көрүнүп баштайт да. Жаш бала жүгүрүп өтөт, чоңойот, ошого кандай сыноо болбосун, сабырдуулук менен, салкын менен, дуа менен, анан Аллах үчүн жашаганды үйрөнсөк көйгөй жеңил чечилет экен. Өмүрүбүздү бир аялга же бир бирөөгө бекемдеп алсак сыноо келип калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн аялдар мына түз эфирден да кийинде сакталганда көрөт, ошондой ситуация башына келип калган учурда кичине дуа кылсын, анткени анык айтып жеткириш да анык, Кудай жок депчи. Жин шайтандар ошол эле күтүп турат. Адам 3 учурда жин шайтан илишип кирип кетиш коркунучу бар деп китепте Египеттеги күчтүү устаз айтып атат. Биринчи өтө катуу сүйүнүп кеткенде дүйнөштерине, өтө катуу кайгыга, стресс, депрессияга чөмүлгөндө, анан үчүнчүсүндө өтө катуу ачуусу келгенде. Ачуу шайтан акылдас дейт, ошого дуаны айтыш керек экен да, катуу ачуу келип атканда дагы башка болуп атканда жана жин шайтан кире турган тешик эмелер кадимкидей жабылат экен.